Бүгүн эмне тамак жасайбыз? Тамактын аталышы. Борпошо деген тамак болгону эт, пияз, анан кийин картошка. Ажырашып кеткендеги акыбал, ошол кездеги депрессия. Аял кишилер менен көп сүйлөшө албаганым да ошондон болуш керек. Мага суроо берип калат, эмне кызым деп каралып кетип ыйлайсыңбы, эмне үчүн экөөбүз деп ыйлайсыңбы деп ушинтип суроо берип калышат да. Экөөбүз кээ болуп кеттик го, мындай камера жагынан сүйлөшүп кеттик го. Жасалуу процессине дагы көп болосуздар. Бизден эч кайда алыстабыздар. Кеттик. Кутмангүн YouTube каналынын көрүүчүлөрү, баарыңыздарга жакшы маанай каалоо менен биргеликте көрсөтүп баштайбыз. Азыркы учурда интернетти ачсаңыздар, аябагандай жүрөктү эйтүүчү жаңылыктар болуп жатат. Сиздердин маанайыңыздарды көтөрүү максатында биз дамдуу рубрикабызга баарыңыздарды чакырабыз. Тамакты жасап берүү үчүн биз баарыбызга белгилүү болгон жана менин угушумча аябагандай дамдуу тамак жасайт экен Кыз Сайкалды чакырып олтурабыз. Анда Кыз Сайкал, кандайсың? Жакшы, өзүңүз кандайсыз, жакшысызбы? Рахмат, жакшы. Деги эле кандай кожокесиң? Интернеттен эле тамак заказ берип жейсиңби же үйдө мындай тамак жасаган учурлар болобу? Негизи үйдө бизде атабыз аябай ушул тамакка баягы капризный киши болот го, ошондой да. Эртең менен түштө кечинде даамдуу тамак болуш керек, анткени атам өзү тамакты аябай жакшы жасайт. Байкелерим андан өтүп жакшы жасайт. Анан аларды көрүп туруп, анан кантип биз тамак жасабай кое алабыз. Сөзсүз түрдө бизге тамак жасаганды кичинебизден бери апам үйрөтөт. Ошол колумдан бардык эле нерсе келет, аракеттенем. Бүгүн эмне тамак жасайбыз? Тамактын аталышы, автору ким? Бул тамакты мындан бир 2 ай мурун го атам ошо конокторго жасап берген. Борпошо деген тамак бизге аябай жаккан да. Андан кийин бүгүн ушул тамакты жасап берейин деп чечтим. Эмнелер керек мына? Эт, пияз. Бул жерге өтө деле көп нерсенин кереги жок. Болгону эт, пияз, анан кийин картошка. Анан кара мурч, туз, тамакка керектелүүчү приправалар. Эң негизгиси бул тамакта пияз окшойт да, пиязды көбүрөөк алып келипсиң. Ооба, анткени атам айтып калат, эт пиязды жакшы көрөт депчи. Бири-бирин аябай сүйүүсү күчтөп коет. Анда башта эле мен пиязды турайын, сен эт турайсың анда же кандай болуш керек? Азыр мен этти турап баштай берейин. Сиз болсо пиязды майдалап турап берсеңиз, пиязды биринчи мариновать этишибиз керек. Андан соң тамак жасап баштайбыз. Биринчи этти турай берелик биз. Тамак жасаган учурда ырдайсыңбы же Бийлейсиңби дейсизби? бийлейсиңби? Негизи Көбүнчө кымылдап калышат го айымдар тамак жасагандачы. ооба, ырчы болгондон кийинби же билбейм, аябай тамак жасап атканда илхомдор келип жада калса эбет болуп кетет. Обондо чыгарбайбыз. Этти кичине чоң-чоңураак кылып турайбыз. Чоңураак болуш керек. Курдакка туралгандай эле. Борпошого эт сөзсүз түрдө уйдук болуш керекпи же койдуку деле болобу? Негизи атам уйдун эти менен жасайт, анан мен ошо менен эле жасап көнүп калганбызбы же билбейм, балким койдуку менен деле болот, бирок уйдуку менен жакшыраак да, баягы көнүп калгангабы. Уйдун эти анын үстүнө жеңил дагы болот го. Ооба, жегенге дагы даамдуураак болобу, Үйдө көбүнчө эмне тамак көп жасайсыздар? Мисалы үчүн мен таластык болгон үчүн камырды көп жасайбыз да. Туура. Бизде көбүнчө үйдө шорпо менен аш жасалат. Анткени биз оштон болобуз. Бирок баары баягы жерин бербейт экенбиз. Ошо менен жасайт экенбиз да, баягы шорпону көп ичишет. Анан пловду көп жасашат, анткени байкелерим плов жебесе баш ооруйбу, эмне алекет ушундай. Ушундай жайлар бар. Нан бышырасыңарбы же сапап жейсиңерби? Нанды мен негизи биринчи классымдан бери нан салам. Ошо биринчи классымдан уста баккам, кичинекей кезимден эле. Кичинекей чоң казанын жанында кичинекей болуп тамак жасачумун. Анан нанды ошондон бери салабыз. Анан акыркы мезгилдери тескерисинче салбай калдык. Ооба, анан карантин болгондо дагы барып үйдөн бир сыра салдым өзүм. Салып, анан баягы байкелерим да айтып калышты, жапса болот экен го, ушуну жесек болот экен го деп, андан кийин жеңелерим сала баштаган, андан кийин кайра салбай калышты. Анткени ысыктан анан жейилбейт экен да. Жанагы үйдө кичинекей балдар болгондо да чоңдор өзүнө ылайыктуу тамакты жасап жешет, кичинекей балдар капризный болушат го. Кичинекей балдарга эмне тамак жасап бересиңер? Бизде кичинекей балдар ошол
эң жакшы жери эмне тамак болсо жей берет. Жакшы экен. Негизи бизде ошондой нерсеге чоң айтканда, эмне тамак болсо дагы жеп өстүргүлө. Мисалы үчүн барга дагы, жокко дагы көнүш керек депчи. Баягы нан менен суу ичип калган учурлар болгондо, ал учурдан деле өтүп кетиш керек деп айтат да таңча. Анын ар биринин учуру бар өзүнүн. Ошол нерсени баалай билиш керек, жокчулукту да баалай билиш керек деп. Ошол эмне болсо жей беришет мындай. Муну жейт эле анан, муну мындай кылат, муну жебейт деп эч качан айтпайм. Болгон нерсени жейт. Мисалы үчүн жок болсо жок. Альфия барбы? Альфия аябай жакшы көргөн тамак ошол ал чисто кыргыздын кызы Альфия. Боорсок, май, эт. Ушундай нерселерди аябай жакшы көрөт. Карасаң куйрук майдындай кармап эле монтери жеп жүргөн болот да, монтеп элечи. Анан таң калып калабыз. Бала бакчага жөнөтүп атасыңбы? Бала бакчага азыр негизи барчу. Анан азыркы учурга байланыштуу барбай жатабыз. Буюрса баардыгы өз ордуна түшкөндөн кийин сөзсүз түрдө барабыз. Жок, мунун баарын турабыз. Баарын турабыз. Чыгармачылыкта эмне жаңы? Бир клип тартуу же болбосо бир ыр жаздыруу пландар? Азыр эң жаңылыгым бар эле, чынында айтып өтөйүн. Дуэт жаздырып атабыз. Бир адам менен. Азырынча айтпай туралы. Случайно жигит эмеспи? Жок, жигитим эмес. Коркпоңуздар, жигитим болсо айтып коем. Баса өткөндө ушуга канчалык көп комментарий жазсаңар, эмесин жүзүн көрсөтөм деп аттым эле, ал жөн эле хайп беле. Ооба. Анан барбы бирөө жарым жүрөктө же эч ким жокпу? Негизи эч ким жок. Азыр Убакытта жетпейсиң. билбейм, азыр болушу деле мүмкүн эмес болуш керек. Анткени аябай эле көңүлүм калганбы же кандай? Түшүнбөйм. Балким мен болсо мен сөзсүз түрдө эле айтам. Бар эле. Эттик эле бар. Ооба, бирок мен деле кээде туруп, аял болгон жакшы эле нерсе деп калам. Баягы жанымдагы курбу кыздардын сүйлөшкөндөрүн угуп, баягы угасың да. Анан мынтип мага гүл берди, анан мынтип карады, анан мынтип сүйлөштүк десе эле, деп анан мен ойлосом менин темаларым такыр алардан такыр эле алыс экен, баягы эркектердин темасына окшош кетет экен. Ошон үчүн дагы баягы, ошон үчүн дагы аял кишилер менен көп сүйлөшө албаганым да ошондон болуш керек. Анткени эркек киши менен сүйлөшсөң, машинанын запчастары жөнүндө сүйлөшүп мага кызыгыраак да. Үйдүн ремонту боюнча сүйлөшүп. Анан ошо акыркы күндөрү эмеден эле чыкпай калдым мен да, Кудай бергенден. Базардан баягы Сен деле турмушка чыгып, бала төрөп, үйдө отургуң келет экен да. албетте ал сөзсүз түрдө ар бир аял заттын баягы эмеси болуш керек, кыялы болуш керек. Жакшы турмушка чыгайын, бактылуу болоюн деген, бактылуу болгонго эмне жетсин? Баардыгыбыз бактылуу болгубуз келет. Эми азыр карап көрсөк, статистика боюнча жаштар үйлөнүп эле ажырашып жатат. Эми алдан бери убакыт өттү, мен ойлойм сен бир жакшы кеңеш берсең депчи азыркы жаштаргачы. Ооба, туура айтасыз. Ажырашып кеткендеги акыбал, ошол кездеги депрессия, кантип чыктың, кандай кеңеш берет элең ошо эгерде ошондой учурга учурап жаткан үй бүлө болсочу? Мага негизи өтө көп мындай суроо менен кайрылгандар. Анан ар бири менен отуруш үчүн бир саат, 2 саат убакыт кетет. Ушул чоң бир мүмкүнчүлүк болуп калыптыр. Азыр баардыгына жеткире турганчы. Биякта азыр Марина өтүп берелик, Бул эмне окшобойсуз азыр мындай кылып туруп. Ушунча пиязды кошобузбу курдакка же нам менен жейбизби көрсөңүз? Муну азыр эме вируска карата деп эле көрүп туруп койдум. Ооба, Балки сен чын эле ошондой кылып салайын деп муну азыр жанагындай чач очпайбы, эле? Эмеби? Жок, антисептик эмес эле, тазалап кетип атышпайбы, эмне дезинфекция кылып. Ошондой кылып эле чачабыз. Ушундай эле дезинфекция жакшы экен. Ата берки жаман адамдарды кыйнап атат. Кичине туз кошобуз, дезинфекция кылыш үчүн. Монтип сепсең, монтип. Модно го, сепкен. Туз, андан кийин кара мурч. Кара мурч 30 сом эле экен, арзан. Жок, бул үйдө эле бар продуктылар экен, эч бир кыйын. Түгөнүп калса 30 сом калат деген. Мурчтан бир аз кошобуз, андан кийин тамакка кошулуучу приправадан, ооба.
Демек биз пиязды эметип Маринад этебиз, ооба. турбайбызбы? Сиз сүйлөбериңиз эми муну маринад эткичеңди. Депрессияны айтып бериш керек. Депрессияны айтып беришим керек болчу. Эми ал нерседен чыгыш кыйын. Негизи жашоодо аял киши бир аз чыдамдуураак болгону оңураак экен деп ойлоп койдум. Эркек киши ошону баалай билүүсү, бири-бирин түшүнүп эле да бул жерде делечи, кайра эле келип бири-бирин түшүнүүгө такалат. Анан айла жок жашоо болбой калса, анда ал нерсеге басынып калбай, кайра өйдөгө көтөрүлүү да. Мага суроо берип калат, эмне кызым деп каралып кетип ыйлайсыңбы, эмне үчүн экөөбүз деп ыйлайсыңбы деп ушинтип суроо берип калышат да. Жок, эмнеге ыйлайм, мен антип ыйлап көргөн эмесмин да, вообще ыйлабайм дагы. Ыйлагым да келбейт. Мен эле эмесмин жалгыз деп. Мен Кудайга шүгүр кызымды багып атам. Мен көчөгө таштап кетип калган жокмун. Кудайга шүгүр, Аллахым бизге рызкысын берип атат. Башка жактан болсо башкасын берип атат деп. Ажырашуудан кийин деле турат. Сөзсүз түрдө бар, ооба бар. Бирок ошого чейин турмуш бар деп ажырашып кетпеш керек. Ошого чыдап жашаш керек. Баягы билбейм, мен бири-бирин ушунча сүйүп үйлөнүп аткандан кийин эми ажырашып кетиш деле жаман эле нерсе болуш керек. Менин оюм боюнча да. Ушунча аракетти кыласың, үйлөнөсүң, анан кийин туруп эле ошончо тойду берип турган тафет ажырашып кеткендер бул бир оор эле нерсе. Анан ошол кезде мынтип калсам экен, үй бүлөм сактап калсам экен деп ичинде болом да, чындабайчы. Албетте, сөзсүз түрдө да. Үй бүлөм ушу чыдап койсом болмок экен. Жок, үй бүлөмдү сактап калсам экен деп аял киши аракет кылыш керек да, сөзсүз түрдө кылыш керек. Ал анан элестен сен болбогон эле урсаң эле болду кеттим деп этип калган болот да. Аял киши сөзсүз түрдө сеники ошого бир чоң себеп. Эми баягы сөзсүз түрдө аял киши аракет кылыш керек. Эркек киши баягы бир эле жактан аракет боло берсе ал да болбойт да. Анан эркек киши да аракет кылса, анда сонун кайра эле жашоо уланып кетет. Мейлем, сонун красавчикти алып тийип аласың. Эмки жылы ошол жерде той бүткөрөсүң. Экөөсү кем болуп кеттик го, мында камера жок эле сүйлөшүп кеттик го. Эме тиги кандай жигит деп айтып коесузбу? Мейли олтур үйлөнүп турган бардыңбы тойуна деп. Экөөсү камера жок эле сүйүү деп коем да эмне эле эфир болуп кеттик го. Эми чында кээ бирлер болот го, сен ушуң жакшы да, ачык эле болгондой эле турабы? Аны эч жашырып, боздобой. Андай эми жашырганды эмне кереги бар? Мен сени эми кичинекейиңден бери билем да. Мен сүйгөн карагатта кучактап, мени билесиң чеки. Кийин эле карасам турмушка чыгып атат деп, папкураган көйнөк кийип алды. Мына убакыт деген ушул экен. Эми негизгиси эми азыр эми буну кандай кылабыз? Этти май кызытып эле салабызбы же биринчи пиязды салабызбы? Биринчи ата этти салабызбы деп кой. Адамга сурабайсың. Сиз азыр картошканы арчып бериңиз. Мен ага чейин этти алып, үстүнө пияздан дымдап кичине маринад этип коеюн. Этти да маринад этип койсок, өтө сочный болуп, сонун бышат. Бул жерде. Этибиз маринад болгончо сен экөөбүз ысык чай ичели. Самоорду жигиттер кайнатып берсин. Жакшы, кайнатсын. Сон болуп турганда. Бул жерге коюп коелук. Картошканы арчып. Мен картошка арчып берейин, сен барып отун жак. Ошондой кылайлыбы? Сен барып отун жак. Акыркы клипиң аябай жакшы просмотр алып келди. Мен сизди унутушум керек деп. Ошондо биз кимди унуттук? Ал эч кимге баягы аталып бырдалган эмес. Болгону менин туулган күнүмдөгү белек болгонор. Анан Кимдин калемине таңдың? Азиз Батыров деген биздин мыкты оюнчу агабыз бар, ошол адамга таандык. Анан кийин баягы көп эле болгондо буларды бергенине, анан үйдө отуруп эле, досторубуз болуп эле, сүйлөшүп туруп, келип ушуларды жазабыз деп эле баягы ойдо жок жерден жаздык. Анан эми клипти да ошого ылайыктап тартыш керек болду, ырга ылайыктап. Анан өзүм роль жараткым келди. Буга чейин клиптерде такыр роль жараткан эмесмин. Анан чыгардык. Анан аны деле баягы просмотр алып кетет, анан мынтип кетет деп эле ойлой чыгарганбыз. Анан ушундай экен, эми Кудайыбыз багыбызга жазып коюптур, эми ушинтип миллион алып кетесиңер деп. Анан ошол Кудайга шүгүр, акырын менен. Кандай карайсың, просмотр мынча болуп кетти, биринчи болуп кетти. Ушу ишенесизби, такыр карай бере албайм анча деле, баягы эми болсо Кудайдын буйругу менен болуп атат.
Анан ага эми көп кеткенде андан деле чоң просмотрларды алгандар болуп атат. Алар деле жер бетинде жашнакай эле басып жүрөт. Андан дагы бийик баягы ийгиликтерге жетишибиз керек. Буга да Кудайга шүгүр. Ошол аракетти кылып жүрөбүз. Эми ушул аракетибиздин артынан болуш керек деп ойлойм. Урматтуу көрүүчүлөр, картошкабыз дагы аяктап калды. Азыр барып жасалуу процессине дагы күбө болосуздар. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Кеттик. Азыр биринчи майды коюп алабыз. Бул жол менен тамактын порциясына карап эле куябыз. Азыр биринчи этти куруп алабыз. Андан соң аралаштырабыз. Ошол акыркы жолу качан тамак жасадың? Ошол акыркы жолу биз эс алганы барганда, досторубуз менен ошондо дымдама деп баргам. Ага бир ай боло элек калды. Бирок тамак жасабагандан көп болуп калды. Мындай айылга турмушка чыгып калсаң, жашап кетчү. Сөзсүз түрдө. Уйсап, Уйсаган эмесмин, бирок аябай кызыгам ошол нерсеге. Бир саап көрсөм деген кыялым бар. Азыр бунун үстүнө пияз салабыз, Ооба, сөзсүз түрдө. Андан кийин пиязды куруйбуз. Азыр ачып көрөбүз. Дамын. Бирге сезене. Бисмилла. Негизи баягы эме переживать этип, үйдө болсо билинбейт канча делечи, эми жейт да үйдөгүлөрдү. Кандай болсо да жебет. Андан сиз азыр 2 помидор. чыгарып алабыз. Пияз 1 килограммдай колдондук. Мына бат эле экен. Соонун караңыздарчы. Казан кебап деп коет го, ошол Ошол сыяктуу болуп калат экен. Сон. Биринчи картошкаларын чыгарабыз. Мына биздин борпошо тамагыбыз дагы даяр болду. Кыз Айкал өзү даярдады, мен жөн гана жардам берип турдум. Алтындарым, кийинки эфирлерибизде кимди көргүңүздөр келет? Кимдин колунан жасалган тамакты жөөнү каалайсыздар? Комментарий сөзсүз түрдө калтырыңыздар, лайк басканды унутпаңыздар. Рецепттер сөзсүз түрдө жазылат. Анда бысымала деп ооз тийип көрөлү эми. Жете бир аңкыйт, диета өлдү бүгүн. Өлдү.